Эртең мен базарга барып келдим. Обедтен кийин жана печка жөнүндөгү бир видео чыкты эле кечөөнү. Обогреватель жөнүндө. Ошонун астындагы жаман сөз, сөгүнгөн, пөгүнгөн, уяттуу сөздөрдү кошкон комментарийлердин баарын удалить эттим. Баламдын өзүнө асылган комментарийлердин баарын удалить эттим. Мага тиешелүү болгон комментарийлерди кайра кирип, комментарийлерди текшерип, туура жазганды окуп үйрөнүп алууга. Бүт катаңары санап жазып койдум ошол жерге калтырган комментарийлерди. Бирөөгө сын таккандан мурун туура жазганды үйрөнгүлө. Курс жарыялайм. 1 сааты 500 сом, 1-класстан баштап пайдаланчу сөздөрдү туура жазганды үйрөтөм. Малканамды тазаладым. 2 күндөн бери тазалай элек болчумун. Кечеге анткени суук болгон. Эми азыр жем салайын. Бүт бияктын баарын тазалап, ушинтип кургатып койдум. 2 эле уй байлайм пока. Бирок 3 уйлук го, Мал кармагандар билет болушуңар керек. Биз 1 эле жылы кармап атабыз. Өмүрүмдө 1 жолу кармап атам. Бул жер канча уйду кенен мындай уруштурбай байласа болот. Бул жер караңгы болуп калат экен. Ушундай силос сатып алганбыз. Килограммы 8 сомдон. Ушундан азыр сүттөн чыгарып аткан уйга бербей эле атамын, бирок 2 тазик берип аткам да ушундай тазиктен. Азыр берки туюн деп калган уйга 1 тазик берем. Эми 1 тазик болгондо деле ушул кичинекей эле тазик менен берем да. Кээ бирөө айтат, туюн деп калганда силос бербеш керек деп. Кээ бирөө болсо силос наоборот желинин жакшы салдырат, бериш керек дейт. Мына. Бул туюн деп калган уйга 15 күндөн кийин туйт. Буюрса. Силостун үстүнө ошол эле уйга 1,5 килограмм дробленка, килограммын 25тен бизде азыр Белободскийде. 1 килограмм упак 22 сому, 23 сому бул деле ушундай. Ушундай берем. Кечиндеси бул, Бул тиги уйма. 1 килограмм эле улпак берип атам азыр. Бирок буга кургак чөп берем. Себеби чөп бербесем кечке мөөрөп мени вообще жакшы эс алдырбайт да. Чакыра берип айламды кетирет. Кантип сүттөн кантип запуска чыгарып атасыңар, ошону айтып койгочу. Кошунамдан айтсам ушу мен даже суу дагы бербей коем дейт. Бул мен уюм, мен суу бербей койсом мени вообще уктатпайт болуш керек. Кичине чөп берем. Наркага азыраак чөп, буга көбүрөөк чөп берем да азыр. Жанына салып даярдап коем. Кечинде булар жеп бүткөндөн кийин. Ошо саат 7:30. Жемдердин баарын жеп түштү. Чөп салдым дагы. Болду ушубайдан укташат булар. Жемкананы ачылып калыптыр го. Жаап келейин.